Урматтуу мекендештер, Кыргызстанда азыр абдан абал оор. Ушундай шартта мен өлкө жетекчилигине деги эле бардык бийлик бутактарына бир олуттуу сунуш менен кайрылайын деп турам. Анткени бизде күн сайын ондогон адамдарыбыз бул дүйнө менен тилекке каршы кош айтышып жатат. Пандемия улам күчөп жатат. Ооруканалардагы абалды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Дары дармек жетишпей, врачтарга кошумча акчаларды төлөй албай, элибиз абдан кыйналып турган учур. Ушундай шартта жогорку кеңешке шайлоо өткөрүү орунсуз деп эсептейбиз. Мына 4-октябрда шайлоо болот деп жатышат. Ага бюджетти мына 526 миллион. Андан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясы түшүндүрүү иштери үчүн баннерлерге дагы мына 21 миллион каражат кетет деп жатышат. 21 миллион. Азыр бизде ар бир тыйын таппай карайлап турган шартта дары дармек аппараттар жетишпей аткан учурда ушунча акчаны шайлоого коротуу таптакыр орунсуз. Ошол эле учурда азыр элибиз кыйналып турган учурда биз шайлоону мөөнөтүн жылдырышыбыз керек. Жылдыруунун жолу бар. Мына мен азыр Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго атайын кайрылуу кат жаздым. Бул жерде биз Жогорку кеңеш чукул жыйынга чогулуп, өлкөдөгү абалды талкуулашыбыз керек. Өкмөттүн ишин, жарандардын нааразылыгын, бизге күн сайын жүздөгөн адамдар кайрылып атканын биз өкмөткө бул маселелерди сөзсүз коюшубуз керек. Ошондой эле шайлоонун мөөнөтүн жылдырууну талкуулашыбыз керек. Анын жолу бар. Мына биз өзгөчө абал киргизишибиз керек. Бул деген сөз мына өзгөчө абал киргизүү боюнча конституциялык мыйзамда да жазылган. Коменданттык сааттын убактысыз жана аракеттенүү мөөнөтүн бул жерде белгиленген. Бирок бул жерде өзгөчө абал киргенде сөзсүз эле коменданттык саат кирбейт. Коменданттык саат кирбей туруп өзгөчө абалды киргизүүгө мыйзам жол берет. Өзгөчө абал кирген учурда гана эч кандай шайлоолор өтпөйт. Азыр анын үстүнө мыйзам боюнча мына август айында шайлоого катышам деген партиялардын бардыгы өзүнүн съезддерин өткөрүш керек. Ушундай шартта элибиз ооруканалардын алдында кулап атса, ким, кайсы партия кантип съезд өткөрүп, элге, Айыл апага, шаарда мага добуш берип койгула деп кантип барат? Бул жеткен акылсыздык, акмакчылык болуп эсептелет. Ошондуктан биз чукул мөөнөттүн ичинде Жогорку кеңеш жыйынга чогулуп, биз сөзсүз түрдө муну талкуулашыбыз керек. Анткени өкмөт азыр өзгөчө абал киргизбей, чыпы киргизбей атканы абдан өкүнүчтүү. Керек болсо мына шаардагы жоопкерчиликтүү бизнес ээлери, мына Дордой Плаза, Азия Молл сыяктуу чоң соода түйүндөрү өкмөттүн чечимин күтпөстөн өздөрү соода түйүндөрүн жаап атышат. Мына бул абдан туура. Эми ошондой шартта биз бюджеттен ушунча миллиондогон каражаттарды кетирип шайлоо өткөрөбүз деген бул туура эмес. Ошондуктан менин азыр сунушум Жогорку кеңеш биз ушундай шартта чогулбай жүрүп албастан депутаттар чукул чогулуп биз өзгөчө абал киргизүүнү сөзсүз талкуулашыбыз керек. Жана ошондой эле биз бул каражаттарды, миллиондорду азыр шайлоого коротпостон биз ушуну азыр врачтарга, ооруканаларга, элибизди сактоого, жанагындай жаңы ИВЛ аппараттарын, концентраторлорду сатып алууга, дары дармекке жумшашыбыз керек. Буга мына мен айткан өзгөчө абал киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам жол берет. Мунун жол жобосу бар. Ошондуктан бардык партиялар азыр ойлонушу керек. Азыр шайлоодон дагы элибиздин ден соолугу, саламаттыгы, алардын амандыгы эң маанилүү болуп турат. Ушундай бир акылдуу чечимге келишибиз керек азыр. Шайлоо деген сөздү токтотушубуз керек. Аны белгилүү бир мөөнөткө пандемия токтоп, илдеттен арылып, жай турмушка келгенде биз шайлоолорду өткөрө берсек болот. Ошондуктан биз чукул Жогорку кеңеш чогулуп, ушул маселелерди заматта чечишибиз керек. Өтө тез арада чукул мөөнөттүн ичинде чечишибиз керек деп эсептейбиз. Рахмат.